Чыңгыз Айтматов, Кызыл алма, аңгеме. Түн бир убак болуп калды. Ага карабай Исабеков дагы эле чекесин калап, кат жазуу менен убара. Эмнеден баштаса, деги эмне деп жазмак бул катында. Дүйнөнүн азабы экен го кат жазуу деген. Ойлосо жаза турганы деги эле көп, ичке толуп өтүптүр. Бирок анын сырларын аялы түшүнөр бекен. Үй бүлөнүн көп жылдык чырлуу турмушу артта калды. Эми айтса түшүнөр бекен. Кер мур айтышып, бирин-бири нечейин жолу капа кылышты. Дайынсыз, кээде адилетсиз жеме угушту биринен бири. Нечейин жолу араздашып, кайра ажырашты. Акыры ажырашып тынышты. Мына ушулардын баарына аялы салкын карап, жок, так айтканда адамча эле карап, акыл жүгүртүп түшүнөр бекен да, кечирер бекен. Кайрадан баягы жаңы баш кошкондогусундай куулук шумдугу жок, ачык мүнөз, ак пейил боло алар бекен. Анти албасачы? Түшүнбөй калып, атүгүл өзүн сындырып жаткандай көрүп, кайрадан ургаачылык намысы жеңип чыксачы? Ургаачынын тагдыры шор экен деп илгеркисин кайра кайталсачы? Анда кандай болот? Аялы безилдей берсе, Исабеков аны ургаачынын куру намысы деп койчу. Ошонусу азыр эсине түштү. Аялы качан болбосун курбуларына суктана берчү. Байкадыңбы? Баланча аялын ушунчалык сүйөт экен. Көп коноктун көзүнчө үстүнө көпөлөктөй үйрүлүп, атүгүл эл алдында тезелей калып, туфлисинин боосун байлап бергенден уялган жок. Андай жапакештенгенди билбейм, деп Исабеков корс этип койчу. Ошонун жапакештиги бар бекен. Сен бар эмеспи? Тоңсун, бооруң таш. Өз сүйүңөн өзүң кысынасыңбы? Мен мынтип жашай албайм. Өзүм сүйгөн кишим мени да сүйгөнүн каалайм. Болбосо сага жагынгансып, асылгансып. Деги ушуну бир ойлоп койсоң боло? Ойлогум да келбейт. Аны ойлоого чолом жок. Түшүнбөйм. Ойсанаң бүт диссертацияда болуп туруп, ким кимдин туфлисинин боосун байлап бергенин байкоого кайдан табасың убакытты? Сага короткон кайран сөз, баары бир эчтеке түшүнбөйсүң. Исабеков бирок баарын эле билет. Аялы эмне дегиси бар экенин ошондо деле түшүнчү. Атүгүл мойнуна албаса да, кээ бирде аялыныкы туура экенин сезип турчу. Экөө көчөдө жанаша басып баратканда, өткөн кеткендер аялына көз кырын салып өтүшсө, Исабеков деле ичинен корстон болуп калар эле. Аялы келишимдүү, жылдыздуу, акыл эстүү экенин өзү билчү. Союкайып басканы да жарашыктуу. Деги аялынын басканы кимде болбосун бир каратпай койчу эмес. Айрыкча шеш такалуу туфлисин кийип алганда, секелек кыздан бетер элик басышка калар эле. Бийлегеничи, кооз кыймылы көргөндө суктантып, ан сайын эргип жыргап, көзү ойноктоп кетер эле. Мындай учурларда аялына жүрөгү элжирип турчу. Деген менен аялын ачык аймалап, ак сүйүүсүнө негедир бирдеме кедерги болуп турган сейт. Сүйөрү чын, анысын жашырбай эле сүйсө эмне болот? Кысынган кишенинен бошонуу үчүн аракет керектигин ал туюк сезет. Антүү үчүн жигитчилик жаш кезине кайрылбаска болбоочудай, калтырбай турган бир кымбатын ошол дооруна таштап келгендей жүрөт. Эми Исабеков өз күнөөсүн, эгер анын кылганын күнөө дешке болсо, моюнга алгандан башка арга калбады. Бирок анын мазесин алган башка нерсе. Ичара мүнөздөрү келишпей калды дегидей болуп, экөө мынтип эки жакка кеткен соң, мындан ары кандай турмуш куруу керегин биротоло чечип келер чакта турганда, зайыбы өткөн жашоого сырттан салкын карап, адил баага келе алар бекен. Анти албасачы? Анда баары бүткөнүбү? Жок. Исабеков ага жол бербейт. Кат жазмакчы болуп, Исабеков нече рет колуна калем алды. Бирок кайра таштап, терезеге барат да, таралбаган чачы үрпөйүп, шыргыйдай узун, арык неме үңкүйүп, бир топко туруп калат. Күзгү түндө кечигип, жалгыз жарым жүргөн биринеки адамдарды акыркы автобустар аялдамадан түшүрүп алып, койругундагы кызарган көздөрүн жылт-жылт эткизе кетип барат. Кайсы бир жигит коңшунун кызын подъездге нечейин рет узатып келип, кайра экөө кол кармашкан бойдон чыгып кетип, кайра келе беришти. Бала бакчанын балдарынан бетер кол кармашып алгандары сүйкүм болдубу? Айтор Исабеков ал экөөнүн караанын карап туруп, ичи эзилди. Жүрөгүн мыкчыган сезим кайсы бир тааныш, бирок азыр эстен чыгып калган ысык сезимди козгогондой болду.
Шаардын жылтылдаган отторунан өөдө тоо тарапта караса, кайсы бир боордон жандуу жылдыз болуп жалгыз от көрүнөт. Кыязы чабандын оту болу керек. Исабеков азыр уштапта ош жерде отурсам деп эңсеп кетти. Капарында баш урутар эч ой жок. Арттан аңдыган караңгы түндүн сыдырым салкынына чыйрыгып, арчанын бутагынан отко таштап коюп, чатырап күйгөнүн тиктеп отурса. Анан Исабеков терезеден оолактап, Анара кызы уктап жаткан бөлмөгө кирди. Эсейип калса деле болбой, кызы кичинекей кезиндегидей болуп, түнкүсүн дайым ачынып калат. Бирөө барып жаап коймоюнча бүрүшүп жата берет. Бул жолу тынч жатыптыр. Кыязы кечке жүгүрүп чарчаган го. Ооба, кызы уктап жатты. Бүгүн атасынан жараткартын байкоостон сыйрып алганын билбей уктап жатат. Ал да Анарай. Атасы бүгүн түнү эмне үчүн уктай албай, үйдө аркы теки басып жүргөнүн кайдан билсин. Эми Исабеков кызын карап туруп, ичинен айтканы бул болду. Уктай кой кызым, уктай кой. Аман болсоң Али не деген күндөр башыңан өтпөйт. Уйкусуз түндөр да өтөр. Кыязы бул жагдай ар бир пендедин башына келчү нерсе го. Ага чейин уктай бер. Жакшы түш көрүп жат кызым. Күндүзү Исабеков кызын шаардын сыртына алып барып келген. Табият көрсөтүп, ош жерде кызына аялы экөөнүн араздашып жүргөн себебин айтып бермек болгон. Аялы жазган каттарында ошону талап кылып жатпайбы? Апасы Москвага жалаң диссертациясын гана айынан эмес, атасынан бөлүк жашагысы келгени үчүн кеткенин, эми кимдин колуна бараарын Анара өзү чечсин деп жатканын айтмак. Балага каттуу тиер бул сөздү Исабеков үйүндө айта албаган. Шаардын сыртында, тоо теги ээн жерде айтса, жеңил болоор деп ойлогон. Аялы Москвадан кийин Ташкенттеги бир илимий изилдөө институтуна орношуп, биротоло ош жерде калып калам деп жатат. Кызы атасынын эле колунда калар деп ойлогон. Анараны короодо ойноп жүргөн жеринен чакырып алган болчу. Свитериңди ки кызым, шаардын сыртына чыгып келели. Шаардын сыртынабы? Деп Анара сүйүнүп кетти да кайра таңыркай сурады. Эмне үчүн? Жөн эле, эс алып келебиз. Шаардын көчөсүндөгү тыгылышкан машинелердин араң жылжыганына Исабековдун кыжыры келди. Базар күнү да маамат ушу. Шаардан сурулуп чыккан соң машинелердин агымы сейилдеди. Жеңил серпилип Волга зыпылдай жөнөдү. Эки тарабын кыркар тал тирек калкалаган асфальт жол күңүрт жылдылдап, апайбеттен өрт алаша андан ары бел артылып жатат. Бет алдыда ак кар чалынган тоо баштарын мелтирей тиктеп Исабеков баратты. Папа, акырын айдачы, деди Анара. Исабеков жүрүшүн жайлатты. Коркуп атасыңбы? Жок, жөн эле, деди да кызы кайрадан терезеге ыктай отурду. Ылдам жүргөндү жакшы көрчү эмес белең кызым? Анара укпаган шекилдүү бурулуп карабады, жооп бербеди. Исабеков кызынын уркуюңку балакай ийинине, жумшак чачы тармалданган ничке мойнуна көз жүгүрттү. Машиненин эшигине ыктаган калыбында отурушу кандайдыр бир ойго кыжаалат экендигин айгинелейт. Баланын жүрөгү бирдемени сезип жүрөбү? Бала сезимтал келерин биз көп учурда эске албайт эмеспизби? Андай болсо, эмне үчүн эч качан сурап койбойт? Исабеков өз оюнан өзү чиркенди. Кайдан сезсин? Али билбейт. Өзү да, аялы да эч белгисин билгизген эмес. Деген менен ким билет? Баарынан жаманы баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек, жанын жашык кылбоо керек. Адам дал ушундай жаралган тура. Адам жанын муздатып, тоңдуруп алуу оңой, аны кайра эритүү кыйын. Кыйын түгүл, мүмкүн эмес. Ошондон улам жарым жан балдар өсүп чыгат. Жок, Анара кадыресе эле балдардан. Сезсе, балким бирдемени туюк сезер. Өзү деле кичинекейинде үйдөгү жанжалды айттырбай байкап жүрчү эмес беле. Ошондо анын тарткан азабын эч ким билчү эмес. Кантмек, эртеби кечпи кызы да үйдөгү окуяны угар. Ал айтпаса да апасы айтат, аялы бетке чабар жан. Көрө өзү айтканы жакшы, башка арга жок. Созо берген менен болбойт. Балким Анара жөн эле табиятты карап, тунжурап келаткандыр. Бар балени өзү ойлоп келаткандыр. Тиги тал тиректен төгүлүп турган жалбырактар баланын көңүлүн ээлебей коймокпу. Бирок андай болгондо деле акыры айтпаса болбойт. Анан калса бүгүн күндүн мемиреп сонун болуп турганын кара. Жан дүйнөңдө ушинтип мемиреп турса гана. Жалбырактар чачылган жол ээн, коңур күздүн жоодуру.
Ушундай чакта зымырылып каттуу жүрүүнүн кажети жоктугун Исабеков да ойлоду. Тал башынан үзүлгөн жалбырак дирилдеп, чар көпөлөк болуп келип жолго төшүп жатат. Кээ бири машиненин капотуна келип түшүп, саамга жабыша калат да, анан шамалга козголуп, бирок ажырап калгысы келбегендей бир азга машинени коштоо учуп келип кала берет. Эки тарапта күн нуруна жуунган эгин аңыздар жатат. Мөмөсүнөн айрылган жүзүмдүктөр салбырайт. Көрпө болгон күзгү бедеки көрөт. Күздүк айдаган тракторлорду сапырла ээрчип чыйырчыктар жүрөт. Алтын көздүн акыркы күндөрү. Жамгыр жааса баарынын өңү өчүп, карарып, буу сулуулугунан ажырайт, деп кейиштүү ойго түштү Исабеков. Ал зажигалкасын чырк эткизип, чылымын тутантты да кызын дагы карады. Анара терезени карап отурган экен. Эмне унчукпайсың, Анара? Кызы таңыркай бир карап алды да унчукпады. Кече күнү сабактарыңды даярдап койдуң беле? Кызы баш ийкеди. Кандай? Айлана тегерек сонун бекен? Сонун. Исабеков ыңгайсызданды. Кызы менен тил табыша албай, кара күчкө суроо катып отурганына жол болсун. Бирок кызына эмне болгон? Демейде сүйлөшүп, сөздөрү түгөнбөй, ынак эмес белеги? Балким өзү тунжурап, тили ооздон ажырап калган болбосун. Эптеп, кызын алкыстырыш үчүн приемникти ырдатты. Машиненин ичине көптөн элге таанымал болуп калган баланын ынак үнү толуп чыкты. Робертино! Деп жарк этти Анара. Ой, папа, Робертиного? Биздин класстын балдары баары жакшы көрөт. Балдар да, кыздар да. Сен да жакшы көрөсүң, Мамам да жакшы көрөт. Ооба, Анара, жакшы көрөм. Мамаң да. Карачы кызым, кулпура түшпөдүңбү? Деп Исабеков кызынын жал-жылдап жанып чыккан кой көздөрүнө жетине албай башынан сылаглады. Мен дагы сен таарынып келаткан экен десем? Эмнеге, папа? Мына эми, жакшы болду. Ырып калчы. Анан сага Шуберттин жайын, Робертинонун мекенин айтып берем. Ошентип сүйлөшүп бараткан чакта Ави Мариянын кең толкуган обону, буу жаркын көздү да, кенен таланы да, адамдардын жүрөктөрүн да кошу толкутуп, бирге жуурулуштуруп, жайыла жаңырды. Исабековдун дүйнөсү түгөлдөнгөндөй болду. Коңур жылуу күндү, бет алдыда заңкайган тоолорду, Робертинонун үнүн, кызынын өрөп көгөн көңүлүн бүт өз жүрөгүнө батырып алгандай болду. Кыязы ар бир адам жүрөгү сулуулукту эңсейт тура. Бул касиет адамдын табиятында болот окшобойбу? Биз ошону ойлонбой, сулуулукту да, аны эңсөө сезимди да сактай жаралган кыялдуу, жомоктуу бала жүрөгүн атасы өзү сыздаткан туурабы? Робертино ырдап жатты. Анара акырын ага кошулуп баратты. Ал ортодо машина алма бакты коргогон коону айлана берип, шассиден чыкты да суу жээгине бурулду. Исабеков үй бүлөсүн алып, бул жерге жайкысын көп келе турган, башка эл көп байкабаган ээн жер. Жайылып аккан муздак тоо соосунун түбүнө жылтыр таштары кубулуп турат. Күнгө кактанар кумдуу жээги деле жок. Бирок боорчук боору жогорулап, асказуу болуп, андан өөдө кар жаткан тоо дал ушерде башталат. Могу жээкте жаткан үйдөй корумдар да ошо тоодон кулап түшкөндүр. Анара ушу корумдарга чыгып алып, күнгө кактанганды абдан жакшы көрөт. Бүгүн Исабеков ошол үчүн ушул жерге кызын алып келген чыгар. Теребел коңур түштүн жылуусуна мемиреп турду. Анара таштан ташка секирип, Робертинонун туурап, ырдаган үнү улам бир корумдун далдасынан угулат. Ави Мариянын обону Исабековду да ээлеп алгандыктан тегереги бүт жаңырып калгандай көрүнөт. Мөмөсү терилип, ээн калган алмабак суу жээгинен ары дүпүйүп, кишилер түшүм жыйнаганын дагы келеби деп күткөндө жымжырт. Коо жээктей үйүлгөн чөмөлө чоптор өткөн жайдын эстелигиндей болуп ар жерде молуйот. Жайдын жытын коюнунда узак сактар ушулар. Жайында бул жердин көркү да башкараак болгондур. Азыр өзүнүн жайы дегеле болбогондой тыңпыят. Тигине өркөчтөнгөн чуудалуу булуттар да тоо артынан кагылгып келатат. Исабеков айлын сагынганын сезди. Жүрөгү зырп этип алды. Анара жалгыз аяк жол менен бакка чуркап баратканын көрүп, Исабеков бул жакка эмне максат менен келгенин эстеди да кызын чакырды. Сен кайда? Бакка. Алмага чыгайынчы. Сен менен сүйлөшөр сөзүм бар эле. Эмне сөз? Робертинону айтасыңбы? Ооба. Анан айтчы, мен бат эле. Деп Анара так-так секирип чуркап кетти.
Кызына эмне деп, кантип айтаарын ойлоп, Исабеков кайрадан башы шылкыйды. Айтайын дегенин ойлосо өзүнө суук көрүнөт. Баланы андайдан калас кармай тургандай жексур көрүнөт. Могу коңур күзгө Ави Мариянын кең жайкын обону менен Робертинонун үнүнө ылайык келбегендей терс көрүнөт. Өз оюнан дене бою дүркүрөдү. Анара тез келе калып, айтарыңды айт деп кыйнабаса экен. Бак аралап узак ойной берсе экен деп каалады кайра. Бир маалда бак ичинен кызынын бир демеден улам сүйүнө чочуган үнү угулганда, ал селт этип алып, ал тарапка далысын сала, башы салаңдап отура кетти. Папа! Папа! Эмне таптым, карачы? Ал кылчайбады. Эндигип кызы чуркап келатканын угуп отурду. Анара жүгүрүп келген тейинче атасынын мойнунан кучактады да бет алдына чоң кызыл алманы кармай берди. Алма таап алдыңбы? Ооба, тиякта жалбырактардын арасында бекинип алыптыр. Таакыр көрүнбөс болуп бекинип алыптыр. Митаме? Мен болбой эле таап алдым. Тим эле фонардай күйүп туруптур. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да. Бүт баг ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, кооз жытычы, жыты. Тим эле күндөй. Ооба, кооз экен. Бул кышкы апорт тура. Анан ойлонбой эле айта салды. Бул бактыга келген алма тура. Жай менен бул алма сени күткөн да. Ошол үчүн башкалардан бекинип калган. Мына эми сен таап алдың. Бул алманы ким жесе, ошол бактылуу болот. Исабеков алманы жүз арчысы менен сүртүп тазалады да кызына сунду. Ме, жей кой. Робертинону качан айтып бересиң? Анан сен дагы барып бакка ойноп кел. Билесиңби, папа, мен бакка укмуштай чыгам. Алма бактар чоң, бийик, бутактары жон чыкканга эң сонун. А тиги өрүкчү жаман, ачуулуу, тикендери, майда бутактары эң көп. Сен жакшы бактарга чыккын, деп Исабеков аргасыздан күлдү. Папа, сен ушундай алма таптың беле? Деп сурады кокустан Анара. Исабеков шашып калды. Жооп бергиче сәл мукактана түшүп анан айтты. Тапкам. Бара кой, ойноп кел. Мен ушерде отура турам. Анара кызыл алмасын кармаган бойдон бакка чуркап кетти. Исабеков болсо башка бир кызыл алманы эстеп, бул эки окуяга таң калып отурду. Ал да бир кезде дал ушундай болгон кооз кызыл алма таап алган. Ушул эле бактан болуу керек. Ооба, ушул бактан. Бирок тигиндейирээк, тетиги дөбөдөн түшө бериш жерден тапкан болчу. Согуштан кийин ал Айыл чарба институтуна келип кирди. Мына азыр ошол институтта лекция окуйт. Бүгүнкүдөй күздүн бир күнү алардын курсун бүт таштак жол менен, ал кезде азыркыдай асфальт боло элек, шаар жакасындагы колхоздун талаасынан кызылча тергени алып келишкен. Студенттер керели кечке иштеп, каранандын күндүк шабагасы түгөнүп, курсактары ач, чарчап, чалыгып шаарга кайтып келатышкан. Жолду катар балдардын баары колхоздун алма багына ат койду. Мөмө түшүм алдагычан жыйналып калган. Балдар калың чөптүн арасынан, бутагында куураган жалбырактардын далдаасынан 5-6 алма таап, баары тең ынтымак менен бөлүп жеп, өзөк жалгашты. Дагы жегилери келди. Чилдей тарап, ар кимиси өз алдынча издеп, баг аралап кетишти. Бирок жаратылуу эчтеме табылбай шылкыйып, жолго бет алышты. Исабековдун күнү бүгүнкүдөй эсинде. Жолдошторунун артынан чуркап, баг аралап келаткан. Ошондо жалбырактардын арасынан бир деме көзүнө жылт эткендей болду. Токтой калып карады эле, эчтеме көрө албады. Жөн эле көзүнө көрүнгөн кыяс кылып, нары чуркады да бара түшүп кайра тартты. Келип, картаң бактардын ортосуна тегилген жаш алма багын айландыра карады. Бу жаш неме башка бактарга караганда жалбырактары тегиз саргарып, бөлүнүп көрүнөт. Күндүн нуруна кургаган сары жалбырактар тунук, таза жаркылдайт. Күкүрт чагып койсоң, алма бак дүрт этчүдөй. Ошол калың барак сары жалбырактардын арасынан Исабеков бир кызыл алма көрдү. Көрдү да суктана тамшанды. Деп жиберди. Эки муштумчалык келген кочкул кызыл чоң алма. Балким ушул жаш бактын жападан жалгыз мөмөсүдүр.
ичке бутакты ийе тартып, сары жалбырактардын далдасында илинип туруптур. Исабеков бир саамга карап турду да, анан секирип алманы ийип, бутунун учуна туруп жатып, араң жетип, кызарып аткан күндөй болгон тоголок, кызыл, салмактуу алманы үзүп алды. Буруксуган жыты мурдун өрдөгөндө башы айланып кеткенсиде. Жука, кызыл терисинин астынан ширелүү, күн нуру сиңген даамдуу эти көрүнүп турду. Качырата чайнап, тиш салгысы келди. Шилекей чуурду. Бирок колу менен эки бөлүп жемек болду да, кайра токтобой калды. Мына ажайып, алиги кызга бербейби? Ушул учурда кыз кайдан эсине түшө калды. Рас болбодубу? Ал кыздын аты жөнүн Али билбейт. Бирок күндүр-түндүр элеси көз алдынан кетпейт. Анан кантип аны ушул азыр унутуп койсун? Кантип эстебей коймок? Башка эчтеме ойлобой, Исабеков алманы шымынын чөнтөгүнө тыкты. Бирок сала албады. Ошондо курткасынын ичин сөгүп жиберди да, ачылган кабатка салып алып, балдарды кубалап чуркады. Балдар жолулаш машине күтүп жол боюнда туруптур. Исабеков табылгасын жашырбай ачык айткысы келди. Балдар, мен бир алма таптым, бирок эч кимиңе бербейм. Бере турган кишим бар. Кана алмаң? Мына, кармап көргүлө. Ой, иттей чоң экен. Берер кишим бар дегениң кандай? Анын ким? Деп зөөкүрлүнү жөөлөп келди Шер деген тартайган жигит. Аны билгенде сага эмне? Деди Исабеков. Тим эле алтын алма тапкансып. Деп Шер Исабековду далга таптап, кара күшкө күлдү. Куйтуланбагын, тең жегенди теңирим сүйүптүр дейт, келе алмаңды. Деп Шер Исабековдун жүзүнө каткыра күлдү да, калпчын аралаштырып, куртканын өңгүрүнө жабышты. Исабеков аны колго бир койду эле, Шер четке ыргып чыкты. Балдар жабыла күлүп калды. Ал ортодо жолулаш жүк машине келе калды эле, балдар жабыла чуркады. Бул укмуш алманы Исабеков ошол бейтааныш кызга бермей болду. Ал кызды ар дайым шаардык китепканадан жолуктурат. Чынында шаар четиндеги институттан Борбордогу китепканага ал күн сайын ошол кыз деп барып жүрөт. Окуу залында отуруп, кыздын келер малын айныбай билет. Билсе да келгиче чыдай албай күтөт. Өзү эмне окуп отурганы акылына кирбейт. Дайым эшикти карап отурат. Кыз босогодон пайда болор замат китептен башын көтөрүп, көзү тигилет. Аз болсо да экөөнүн көздөрү чагылыша калат. Бирок узак тиктей албай кайра өзү жалтанып кетет. Анын кысынганын туйган мисал кыз да уртунан билинер билинбес жылмайып, бош столго барат да портфелин коюп, китеп алганы кетет. Ал качан китептерин кучактап жанынан өтөт деп эшиктен көз айрыбай отура берет. Кыз өтөт. Өткөнү да боюна теңеңиз, жанына жууткус басык менен өтөт. Качан болсун таза, тыкан кийинген сулуу кыздын ушул элеси Исабековдун жүрөгүнө таамга болуп басылып калган. Кыз өтө акылдуу, өтө билимдүү болуш керек. Ошондойго деп ойлоп алган Исабеков кызынын ошондоюна суктанат, кубанат, башкалардын алдында ошол үчүн сыймыктангандай жүрөт. Кыз окуу залында отурган чагында Исабеков жыргалга да батчу, кыйноо да тарчу. Кыздын кара тору, тумсак, таза жүзүн капталынан тиктеп отура берер эле. Чачы сыйда таралган, узун кирпиктери салаңдап, дептерге бирдеме жазган колу эптүү. Боз балдардан бирөө жарым жанына токтой калса, же столуна кагаз ыргытышса, аны жазып кыз окуп калгыдай болсо, Исабеков стол астында муштуймун түйүп, тиги уланды жеп жиберүүгө даяр. Бирок кыз тигинде шыбыш куруп, акырын күлгөн уландарды карап да койбостон, ыргытышкан куш тилиндей катын айрып-айрып салганын көргөндө, Исабековдун жаны жыргап, көңүлү көтөрүлүп, кызга 1000 мертебе ыраазы болот. Бул зал ичинен кыз эч кимди жактырбасын ачык билет. Анча-мынча жаккан бирөө болсо, дагы Исабеков болуш керек. Ошондой болсо деп каалачу, ошону эңсечү. Кыздын алдыртан өзүнчө жылмайганы, кээде байкоостун баш ийгени, дагы башка жагымдуу кыймылдарынын баары жалгыз ага арналып жаткандай эсептечү. Бирок ачык таанышып алууга дап бара албады. Өзү айылдан келген кайдагы бир бала болсо, тиги кыз шаарда өсүп өнгөн, маданияттуу, билимдүү, жүрүш-туруштуу перизат болсо, ушуларды ойлогондо байкуш жигиттин даремети тайып кетчү.
Анан калса кийген кийими буу болсо, аскерден келген агасынын гимнастеркасы менен өтүгүн кийип келген. Китеп салган баштыгы агасынын аскерден ала келген сумкеси. Кышкысы кие турган сырт кийими да агасынан тартып кийип келген сур шинель. Аны кийип бул келишимдүү шаар кызына кантип жолугуп, кантип сүйлөшмөк. Кыз дайыма китепканага кечирээк келет да эл аягы суюлуп, зал жабылар малга чейин отура берет. Аны күтүп Исабеков да отурат. Кыз кайтууга камынып китептерин жыйнаштыра баштаган кезде ал оозунуп жыйнап, оозунуп өткөрөт да, оозунуп сыртка чыгып, көчөнүн наркы бетиндеги караңгы тротуарга барып, кыздын чыгышын күтүп турат. Бир маалда кыз чыгат. Исабеков кайрылып, жанаша баспайт. Көчөнүн наркы бетинен көпчүлүк элдин ичинен башын соройтуп, сырттан акмалап, узата жүрүп отурат. Кыздын үйү анчалык алыс эмес болчу. Китепканадан 2 квартал гана жер. Кыз үйүнө кирип кеткиче узата келген Исабеков өкүнүч менен ыраазычылык сезимине курсагы тоюп, жатаканасына жөнөп кетет. Баратып паркка бурулат. Паркта бий аянты бар. Ал маалда бийлеп жаткан жаштар бар. Ошондо бийлеп жаткан жигиттер кыздарынын белинен имере кучактап, вальстын ыргагына көпөлөктөй чаркы мерилип жүргөнүн карап турган Исабековду эмне кылып турасың деген бирөө болсо, ким билет, ал муштундан башка эмне деп жооп бере алмак. Бийлеген жигиттер бийлешкен кыздарына кысынбай эптей, бирдемелерди маңдай тийгизе сүйлөп жүргөндөрүн, алан сайын кыздары кылыктана күлгөндөрүн карап туруп, байкуш жигит өрттөнүп кете жаздаар эле. Ошондо Исабеков бийлеп жүргөн жуптардын ичинен көзүнө көрүнгөн жупту тандап алып, алардын гүлмүңдөй сүйлөшкөн сөздөрүн өзүнчө термелип, тиги жигиттин ордуна өзүн коёр эле да, кызынын ордуна өзү арзыган кызын коёр эле. Анан кызынын белинен кыса кучактап бийлеп жүрүп, оюнда сүйгөнү менен мынтип сүйлөшөр эле. Эгер билсеңиз, мен бул китепканага жалаң сиздеп келип жүрөм. Ооба, билем. Сиз дайыма мени күтүп отурганыңызды да билем, дейт кыз. Мен сизди лекцияда отурсам да, тамакка барганда да, жатаканада жүргөнүмдө да ойлой берем. Киного кирип отурсам деле эмне болуп жатканы көрүнбөйт да, сиз гана көз алдымда тура бересиз. Сизди ойлоп жүргөнүмдө жаным ушунчалык жыргап жүрөрүн билген болсоңуз. Кызык экен. Мен дагы кээде сизди ойлой берчү болдум. Бирок эмне үчүн сиз эч качан жаныма жакын басып келбейсиз? Мени менен сүйлөшпөйсүз? Мен ансыз да өзүмөн өзүм жыргай берем. Эгер сиз китепканада таң атканча отура берсеңиз, мен да отура бермекмин. Сизди көзүм талыбай карай бермекмин. Эгер мени жигиттер коштоп басып, узатып калгыдай болсочу? Ага мен жол бербейм. Сиз да антпейсиз, мен билем. Себеби сизди сүйгөн мен да. Мен башка жигит менен колдукташып баспасымды сиз кайдан билесиз? Сиз антчу жан эмессиз. Сиз мени билбейсиз да, кайдан билесиз? Мен сизге аябай ишенем. Сиздин ким экениңизди билем. Сиздин чачыңыздын аңкыган жытын алыстан сезип турам. Кантип күлөрүңүздү билем, бирок мага арналган үнүңүздү уга элекмин. Сиздин балбылдаган көзүңүзгө ишенем. Сиз сулуулардын сулуусу, кыздардын эстүүсү деп жүрөм. Ой, аябай мактап жибердиңиз го? Чындап айттыңызбы? Чын. Талаадан кайткан күнү кечинде Исабеков алманы тумбочкага салды да, шашып-пушуп бети колун жуунду. Өтүгүн тазалады. Үстү башын тартипке келтирди. Ошентип китепканага шашып далиске чыга калса, саат кеч болуп калыптыр. Бөлмөдө балдардын баары алдыгача уктап калган. Исабеков эртең кызына кантип жолугаарын, кызыл алманы кантип берээрин ойлоп, уктай албай түйшөлүп көпкө жатты. Алманы бергенде кыздын таңыркай суктанаарын элестетип өпкөсү көбөт. Ушу маалда ушундай укмуш алманы кайдан тапмаксың? Ал болсо кызына таап келип берип турган чагы. Сүйгөнү алманы таңыркай карап, айландыра кармап турган арада
ал кантип тапканын, алиги жаш алма бакты, сары жалбырактарды, батып бараткан күндүн кызылы менен алманын кызылы ошол маалда жуурулушуп турганын узун сабак сөз кылып айтып бермек. Анан дагы кантип күн сайын аны үйүнө чейин узатып барып жүргөнүн, бей жайына барганда ал экөө кучакташып кантип бийлешээрин, экөө кантип сырдашып сүйлөшөөрүн, анын баарын кызы билбесин, кызы билбеген канча аял тилеги бар экенин айтып, жүрөгүн ачмак. Ошентсе, балким кызы «Жинде экенсиз» деп күлөр, бирок ошентип айтар сөзүн элестетип, кызынын сөз ыргагын, үн ыргагын кыялында келтирип, айткан сөзүнө кызы күлбөй эле назданып жатканын туя берет. Анан экөө балким киного барышар, жанаша бирге отурушар. Ошондо ал кино көрбөй эле кыздын тийишкен капталын сезип, ошого жыргап отурмак. Чынында ошо керек да. Кинонун ага кереги эмне? Бирок атаңын көрү мобу өтөгү менен ал кызды кантип жандап басып жүрөт. Жакшынакай костюму, туфлиси болсочу. Жок, кыздын акылдуулугу чын болсо, ошондой майда нерсеге көңүл бурмак беле. Ошол кыялынын канатында учуп жүрүп, Исабеков кантип уктап кеткенин өзү билбей калды. Түн бир окумда капелет чоочуп, керебетинен ыргып турду. Түшүндө шер зөөкүр алмасын качырада чайнап жеп жаткан эмиш. Исабеков уйкусунун ортосунда шерге барса, ал дүйнө капар уктап жатат. Башка балдар да уйкуда. Ошондо да Исабеков тумбочкасын ачып, караңгыда алманы кармалап көрдү да, ага «сак болгун» деп күбөрөп койду. Ошондон кийин араң тынчыды. Эртең менен балдар форточка ачып жатышып, тамшана тыноо тартышат. «Ай, сен алмаң ай, жытың карачы, буруксуп бөлмөгө толуп чыгыптыр. Алиги ооруканадагы кишиңе алып бара турган болсоң эртерээк алып жөнөчү. Болбосо шер 2 чайнап 1 жутуп койбосун. Кече эле жалмап салат элем, силер болбой койбодуңарбы?» деп шер бир жактан жинге тийди. «Жалмап эле көр», деди Исабеков акырын ызырынып. Анан баары лекцияга жөнөштү. Ошол күнү лекциялардын жедаткан узактыгын кантесиң. Бир танапистен кийинки лекцияда Исабеков байкаса, балдардын арасынан шер көрүнбөдү. Аза бою дүрөттү. Ордунан ыргып туруп, зоологиядан лекция окуп аткан профессордон суранды. «Профессор, кечириңиз, мен азыр тезинен чыкпасам, жөнөбөсөм болбой калды». «Сизге эмне болду, жигит?» деп профессор таң калды. «Айта албайм, бирок бошотпосоңуз болбой калды, суранам». Муштумдарын түйүп алып, Исабеков окуу корпусунан жатаканага жеткенче токтобостон чуркап барды. Бөлмөсүнө кирсе, шер жок, тумбочкага жетип барса, алма ордунда эле жатат. Исабеков бир кубанып, бир уялып отурду. Энтиккен демин баса албай, Исабеков койкасында өз алдынча күбөрөп отурду. «Кечир мени, шер, кечирип кой. Сен тууралуу экинчи жаман ой алсам өлөйүн». Кечкисин алмасын гезитке ороп, колтугуна катып алып, Исабеков өрөпкөгөн бойдон китепканага жөнөдү. Деме икисинен эрте барды. Эшикке каршы отуруп, алдына китеп дептерлерин жазып койду да күтө баштады. Демекиде эле залда киши көп. Бири китебине үңүлсө, бирлери шыбырашып, башкалары чылым чеккени чыгып кайра кирип жатышат. Бул көргөнүнүн баары Исабековдун көз алдынан эч маанисиз тизилип өтүп жатты. Анын күткөнү башка. Гезитке оролгон кызыл алма стол алдында 2 тизесине кыпчылуу. Ошол үчүн ал кыбыроодон коркот. 1,5 сааттай убакыт өттү. Сыртка күүгүм кирди. Кыз келбеди. 2 саат өттү. Дали жок. 3 саат өттү. Жок. Исабеков дагы күттү. Бирок кыз келбеди. Эртеси Исабеков мээсине эчтеге кирбей, лекцияда дагы отурду. Кеч киришин дагы зарыга күттү. Маалы келгенде кызыл алмасын колтугуна кысып, шаарды аралай дагы жөнөп калды. Бул кечте да кечегиден бетер шыдамы качып, кечегиден бетер эңсеп, китепканада кызын күттү. Кыз кире бериштен көрүнгөндө Исабеков өз жүрөгүн түрсүл кагышынан кулагы зыңылдап, көзү караңгылай түшкөндөй болду. Кыз адатынча билинер билинбес жылмайып кирип, ага билинер билинбес баш ийгендей болду. Жанынан өтүп баратып, колу тийип кеткендей болду.
бир столдун аркы орунду алып китептерине кайра жөнөдү. Исабеков кубанычына мас болуп, алеп желеп, колу калтырап, алаканы нымышып, стол астында алманы кармап отурат. Кыз каадасынча керектүү китептерин алып келди да, ордуна отуруп, деттерине бирдемелерди жазып жатты. Каадасынча эч кимге көңүл бурбады. Исабеков күттү. Убакыт жылбай узарып, бирок көптөн эңсеген тилеги бүгүн орундалаарын ойлогондо апкаарып да, кубанып да отурду. Кыйгачынан кыздын кара тору, таза жүзүн, ойлуу салаңдаган кирпиктерин, сыйда таралган чачын, жумшак колунун эптүү кыймылын карап отуруп, аздан соң алманы алганда «Жинде экенсиз» деп айтаарын элестетип, өзүнчө жыргайт да, жүрөгү кабын тепкилеп, энтегип чыгат. Кыз ошентип айтканда, ал алманы кантип тапканын, жеп коердо аны эстеген себеби дайыма эсинен чыгарбай жүргөнүн айтат. Анан дагы бул турмуштан ар качан кооз көркөм нерсе көрсө, аны кыз дагы кошо көрсө, кошо кубанса деп эңсейт. Анткени өзү ал кыз менен бирдикте гана кооздуктун маңызына жете алмакчы. Сыртта көчө оттору жанды. Китеп окуучулардын бир дары тарай баштады. Кыз болсо дале отурат. Исабеков күтө берди. Бир маалда кыз кетүүгө даярдана баштаганын байкап, Исабеков шашып-ушуп конспекттерин сумкасына салды да, гезитке оролгон алманы алган бойдон озунуп сыртка чыкты. Көчөнүн өйүзүнө өтпөдү. Тарсылдаган жүрөгүн бастата албай, чыга бериште туруп калды. Таңдайы кургап, суусаганын сезди. Аңгыча таш-тепкичтерден кыз туфлисинен такылдаган шыбырты угулду да, фонарлардын күңүрт жарыгында жеңил, элпек баскан, кыска пальточон кыздын суйкайган сулуу турпаты көрүндү. Алманы көкүрөгүнө кыса кармап, Исабеков күч менен кызды карай кадам шилтеди. Кыз унчукпай жанда өтүп кетти. «Сизге мүмкүнбү?» деп Исабеков апкары үн катты. «Ия» деп кыз айырлай калып, аста кылчыйды. «Мага бирдеме дедиңизби?» Оңтойсуз тунжуроо баса түштү. «Мен сизге алма алып келдим эле» деп Исабеков ара унчукту. «Алма? Алма болсо эмне экен? Мени өмүрүмдө алма көрө элек дедиңизби?» «Жок, мен бул алманы алыстан тапсаңыз кантейин? Деги мага эмне демекчисиз? Түшүнбөйм» деп кыз чыйрыга сүйлөндү да, шарт бурулуп тырс-тырс басып жөнөп кетти. Кыз өзүнүн кызыл алмасын чанып кетип баратты. Исабеков колундагы кымбатын суна кармаган калыбында эсеңгиреп, кыздын артынан карап туруп калды. Кызыл алманын тегерегине кыялы менен курган ажайып дүйнөсү заматта бырын-чырын талкаланды. Исабеков ошентип шылкыя басып үйүнө жөнөдү. Бир маалда керек кулачтан туруп, алманы караңгы түнгө урду. Алма көрүнбөгөн дубалга былч тийди. Исабеков ээн көчөнүн дал ортосу менен мастан бетер теңселе басып баратты. Анда-санда жолуккан машиналар саксактап четтеп өтөт. Кийин дала эле кыз менен тааныш болду. Бирок бир да бирөөнө кызыл алма тартуулагысы келбеди. Кыздар деле кызыл алма каалагандар эмес эле. Ошондой болсо да андан кызыл алма каалап, күтүп, жүрөгүң менен кошо тартуула деп талап кылып келген бир аял бар тура. Ал өзүнүн аялы Сабира экен. Күзгү бактын четинде отуруп, Исабеков азыр ушуну ойлоду. Кечке жуук Исабеков анар экөө үйгө кайтып келатышты. Каш карайып калган. Алды жакта шаар оттору жымыңдай жанды. Көзгү жалбырактар удургулган көчөдө машина жай калгып баратты. Исабеков сигаретин тиштеп, зажигалкасын чырк күйгүздү да, Анаранын колундагы кызыл алманы көрдү. «Кызым, алманы жеген жоксуңбу?» «Жок, мамама сактап койдум», деди кыз акырын. «Мамаңабы?» деди Исабеков. Каңгыргы түтөгөндөй тамагы бууду. «Туура кыласың, алманы ала барабыз мамаңа». Экөө башка сүйлөшпөдү. Исабеков кызын ойлоп баратты. Көрсө, кызы аркы беркине түшүнүп калган тура. Дайыма ушундай сезимтал, билгич болгой экен. Капилет келчү кызыл алмасын чамбаса экен. Исабеков ошентип катты жазбады.
Эртең менен Анара атасынан мурда ойгонуп, Москвага жөнөтүлүү элек телеграмманы окуду. Сабира, биз сага барабыз. Кыз ручканы алды да тамгаларын даанылап уланта жазып койду. Тосуп ал, мама, биз сага кызыл алма алып баратабыз. Аңгеменин аягы үн коштоп аудиолоштурган Айзат Кантбек кызы, өн режиссеру Денис Бурдаков.